Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасынан жума күнкү чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Студияда мен Жазгүл Усубалиева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бардык мүлктү ачыктайлы. Өлкө башчысынын бул багыттагы кайрылуусуна коомчулуктун пикири. Биз дагы эч үркпөй, өзүбүзгө коюп коюп, өзүбүздүн чарбабызга, өзүбүздүн теги мүлктөрүбүз менен иш алып барсак, бизге да жакшы болмок. Анан азыркы чыгарып аткан жарлыгы жакшы. Жеңилди жерден орду колдон алган Санарип. Мындан ары транспорт каражаттарын жарандар онлайн каттоодон өткөрсө болот. М-банк азыркы учурда РСК жана түндүктөн кирет, онлайн регистрация деген бар. Ирригация тармагындагы дыйканчылык мезгилине карата даярдыктар. Ар кайсы жерден тешиктер чыгып атат, өзүбүздүн күчүбүз менен кээде оңдойбуз. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарында улуттук коопсуздук боюнча коопсуздук кеңештеринин катчыларынын Афганистан маселелери боюнча 6-чы регионалдык диалогунун катышуучулары менен жолугушту. Иш-чарага Кыргызстан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандан коопсуздук маселелерин көзөмөлдөгөн жогорку өкүлдөр катышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Афганистандагы татаал кырдаалды талкуулоонун актуалдуулугун баса белгилеп, аталган өлкө туш болуп жаткан чакырыктардын жана коркунучтардын кеңири спектрин белгиледи. Садыр Жапаров Афганистандагы эң башкы үч көйгөй катары терроризм, наркотрафик жана алсыз экономиканы атады. Биргелешкен аракеттер туурасында айтып жатып Садыр Жапаров региондогу өлкөлөр тарабынан өз убагында макулдашылган жана комплекстүү кадамдар Афган багытында куралдуу тирешүүнүн очокторунун пайда болуу ыкмаларын кыйла азайтууга мүмкүндүк бергендигин канааттануу менен белгиледи. Мамлекет башчысы эки тараптуу деңгээлде эл аралык уюмдардын форматтарында активдүү жана тыгыз өз ара аракеттенүү аркылуу Афганистан маселелери боюнча кызматташуунун ишке жарамдуу модели калыптанганын айтып өттү. Афган экономикасына токтолуп, президент Садыр Жапаров Афганистандын улуттук банкынын тоңдурулган активдери Афган элинин жыргалчылыгы үчүн тез арада пайдаланууга берилиши керек деген пикирин билдирди. Президент Кыргыз Республикасы Афганистанга гуманитардык жардам, анын ичинде Герат провинциясындагы жер титирөөдөн жабыр тарткандарга жана географиялык жактан обочолонгон Улуу жана Кичи Памирдин бийик тоолуу аймактарында жашагандарга азык-түлүк жана дары-дармектерди жеткирүүнү улантып жатканын билдирди. Садыр Жапаров ошондой эле гуманитардык жана экономикалык кризисти жеңүүгө жардам берүү максатында Афганистан менен экономикалык жана маданий диалогду өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Иш-чара региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында конструктивдүү диалогду улантууга жана актуалдуу маселелерди биргелешип чечүүгө чакыруу менен аяктады. Ат башыда Крим төбөл маркум Камчы Гүлбаевдин адамдарына тиешелүү жер тилкелери жана объектлер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирет. Маалыматка ылайык атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам ириктөө иш-чараларынын жыйынтыгында Ат башы районунун Аксай өрөөнүнүн аймагындагы буга чейин уюшкан кылмыштуу топтун лидери маркум Камчы Асанбектин адамдарга тийиштүү болгон Борбор Азия аңчылык клубу жоопкерчилиги чектелген коомунун 76.626,4 гектар жер аянты жана 37 миллион сомдон ашык курулуш объектлери мамлекеттин балансына кайтарылды. Турак жай коммуналдык чарба инспекциясында катталган материалдарды тергөөгө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгында аталган объект тиешелүү юридикалык жана нотариалдык жол жоболорду сактоо менен министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүлүп берилди. Ал эми баалоо экспертизанын жыйынтыгында Борбор Азия аңчылык клубу жоопкерчилиги чектелген коомунун бардык объектлеринин базар наркы 37 миллион сомдон ашык экендиги аныкталды. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында бул кылмышка башка адамдардын дагы катыштыгы бар экендигин аныктоо иштери жүрүп жатат. Өлкөдөгү байлардын байлыгы ачык айкын болушу керек. Ага тууган жеке жааттарына катталып келген мүлктөрүн ачыктап, легалдаштыргандарга мунапыс берилет. Мыйзамды толук ишке ашыруу үчүн президент Садыр Жапаров өзүн мисал кылып, башкаларды дагы ачык болууга чакырды. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров мүлктөрүн легалдаштырганын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирип, кыргызстандыктарды дагы ачык болууга чакырды. Анткени жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу менен мунапыс берүү жөнүндө өткөн 2023-жылы мыйзам кабыл алынган. Анда активтерди легалдаштырууда салык жана бажы төлөмдөрүн, социалдык камсыздандыруу жана башка милдеттүү төлөмдөр төлөнбөйт жана кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотууга байланыштуу мамилелерди жөнгө салуу каралган. Мындан улам президент кайрылуу жолдоду. Урматтуу кыргызстандыктар,
Өлкөбүздүн бай жарандары капиталдарын чет өлкөлөрдө кармабастан өз өлкөбүзгө алып келишсин. Накталай акчаларын чет өлкөлөрдүн банктарында катып жатпастан бул жака которуп, өзүбүздүн банктарга салып, экономикабыздын пайдасына иштешсин деген максатта кабыл алганбыз. Буга чейин орто бизнесмендерден тарта жогоркулардын баары мүлктөрүбүздү башка бирөөлөрдүн аттарына каттатып келгенбиз. Жашыруун эмес. Мындан сырткары эң бай деген жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин миллиардтарын чет өлкөлөрдөгү банктарда кармап жатышат. Мындай байлар бизде көп. Эмне үчүн чет өлкөлөрдө катып жатышат деген суроого жооп жөнөкөй эле. Буга чейин мынча акчаны кайдан, кантип таптың, канча салык төлөдүң деген суроо туулуп, маселе жаралат эле. Эми мына ушул мыйзам менен андай маселе жаралбагандай кылып, легалдаштыруу мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз. Мен дагы 2005-жылы жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бизнес чөйрөсүнөн келгем. Бул сүрөттө турган имаратты 2005-жылы жаңыдан куруп баштап, 2010-жылы бүткөнбүз. Апрель инкылабынан кийин Ата журт партиясынын штабы катары колдонгонбуз. Андан кийин колдонулган эмес. Жана салыктарын өз убагында толук төлөп келдик. 2020-жылы президенттик штаб катары колдондум. Эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп легалдаштырдым. Бардык мүлктөрүмдүн баасы $20 миллион тегереги болот экен. Легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төлөп бердим. Мыйзамдын талабы ушундай. Чет өлкөдө каткан акчаларым жок. Болсо аларды да алып келип, өзүбүздүн банктарга салып коймокмун. Эми биздин бай жарандарыбызга кайрыламын. Жана сиздерди дагы чакырам. Ар кайсы жерде катталып жүргөн эмелерибизди уже мына Бектемираттын кооперативинде азыр отургуздук. Президенттин мындай кайрылуусунан кийин жеке ишкер Урматбек Аконов болгон мүлкүн өзү түптөгөн Бектемир ата айыл чарба кооперативине өткөрүп атайын декларация тапшырууда. Анткени буга чейин кооптонуу болгондуктан башкаларга жаздырып койгон. Эгер могу чыккан жарлыктары, могу чыккан жарыялары, мунапыстары ишке аша турган болсо, биз дагы коркунуч жок. Биз дагы эч үркпөй өзүбүзгө коюп коюп, өзүбүздүн чарбабызга, өзүбүздүн теги мүлктөрүбүз менен иш алып барсак, бизге да жакшы болмок. Анан азыркы чыгарып аткан жарлыгы жакшы. Сарайымды кооперативге өткөрдүм. Техникаларым инимде болчу, техникаларымды азыр кооперативге өткөрүп атам. Айыл чарба техникаларымды. Анан малдарын дагы бир тууганга тигиге буга катталган болчу. Азыр малдарыбызды ошо бир кооперативге отургузуп атабыз да. Аталган мыйзамга ылайык Нарын шаары боюнча 16 адам өз кыймылсыз мүлктөрүн жана алардын сатууда жана сатып алуудагы баасын ачыкка чыгарып атайын декларация тапшырды. Анткени баасына жараша салык алынгандыктан аны төмөнкү баада көрсөтүп жашырып келишкен. Бизде дагы атуулдар акча каражаттарын көрсөтүп атат, мүлктөрүн көрсөтүп атышат. Бул мүлктөр 1 январь 23-жылга чейинки каттоодо турган мүлктөргө уруксат берилди да. 100 миллиондон ашса, миллион сом төлөп туруп, ошонун баарын өзүнүн намына которуп алса болот. Азыр кайдан келди бул деп эч ким сурабайт. Адистердин айтымында өлкөнүн башка облустарына салыштырмалуу тоолуу аймакта байлыгын жашыргандар дээрлик аз. Нарын шаары жана Нарын району боюнча 43 500 кыймылсыз мүлк катталган, арасынан айрымдарында гана 2-3 мүлк бар. Мүлктөрдү легализация кылуу боюнча эми бизде Нарын жергесинде андай массалык түрдө деле немелер болгон жок. Эми айрым учурда бир жылына бир 10 чакты случай болуп калат. Ушул менин мүлкүм, чоң атамдын мүлкү эле же болбосо чоң энемден калды эле. Анан бүгүн да кызматта турам. Ушу кызмат тарабынан турак жайлар берилет эле, ошону башка бирөөлөргө тиги дарыйны белекке берип койсок болобу деген бир кайрылуулар болуп калат. Андай деле массовый мындай немелер жок. Өлкө башчысы өзү баш болуп мыйзамды пайдаланып мүлкүн ачыктаганы калк арасында колдоо табууда. Анткени байлардын байлыгы ачык айкын көрсөтүлүшү менен акча каражаттар өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштешине өбөлгө болмокчу. Көп эле байлардын немелер мүлктөрү ага тууганына, жээндерине, неберелерине чейин жасылып турат. Анан анысы туура эмес да. Биз болсо 5 сотук жер ала албай жүрсөк анан анысы туура эмес. Мен ага кошулам. Анан немени ачыктап койсо бүт мамлекетке налог да түшүп турат эле акча. Акча түшкөн үчүн, налог түшкөн үчүн биздин пенсиялар көбөйүп атат дегендейчи. Жашоо тиричилик жакшы эле болуп келатат. Мына президентибиз баарыбызга мүмкүнчүлүк берди. Баарыбыздын бизнесибизди, мүлкүбүздү ачык баарыбызды легалдаштыргыла деп ушуга мүмкүнчүлүк берип атат. Баарыбыз ушуну колдоп легалдаштыралы, өзүбүздүн бизнесибизди өзүбүзгө каттайлы. Чет мамлекетте болсо ошолорду өзүбүзгө, бияк мамлекетибизге алып келип салыкка өзүбүздүн мамлекетибизге, бюджетке түшүрүшүбүз керек салыкты.
Легалдаштырууга арналган мыйзам ушул жылдын 1-июлуна чейин иштейт. Андыктан жарандар айтылган маселелерди эске алуу менен мүмкүнчүлүктү пайдалануусу башка маселе. Чапара Садыкказиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Ири суммадагы каржылык колдоолордун натыйжасында Нарын облусундагы ирригация жана сугат объектилерин капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Маселен, өткөн жылы чегерилген жалпы 212 миллион сом толугу менен өздөштүрүлүп, олуттуу жумуштар жасалды. Антсе да акыркы кездерде таасын сезиле баштаган кургакчылык дыйкан фермерлерди сугат суусу менен камсыздоодо түмөндөгөн түйшүктөрдү жаратууда дейт баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков. Жумгал районындагы Чолоктаек БСР өткөн жылдын 80-жылдарда курулган. Анын сыйымдуулугу жалпысынан 135 000 метр куб. Бирок ал пайдаланууга бергенден бери эч кандай тазалоо жумуштары жүргөндөн бүгүнкү күндө бул жердеги суунун жоготуусу дээрлик 30%га жакын. Мунун кесепетинен Кызыл Жылдыз айылындагы 389 гектар аянттын 89 гектарында нымдуулук өп жап. Андыктан өткөн жылы Жумгал райондок суу чарба башкармаларына чегирилген 22 миллион сомдун бир бөлүгү ушул объектини өз деңгээлине жеткирүүгө сарпталууда. Эгер азыркы иш ыргагы ушунусунан жазбаса, ал 15-20 күндө жаз жашына даяр болмокчу. Албетте мындай жагдай жергиликтүүлөрдүн ыраазычылыктарын жаратары түшүнүктүү. Эң жакшы иш чара болот. Суу айбай жетишсиз болуп аткан, бул күн ысыкта жаан чачым болбосо эле чолоктор өгөрөндө суу тартыш болот да айбай. Бияктагы мындай кум айрак жерде суу болбосо болбойт. Лотокторубуздагы почти буга деле 40 жыл болду да. Ар кайсы жеринен тешиктер чыгып атат, өзүбүздүн күчүбүз менен кээде оңдойбуз. Ал эми курулушу жаңыдан гана башталган, бийиктиги 32, туурасы 200 метр, узундугу 1 чакырым түгөлсүз суу сактагычы Жумгал районунун чыгышындагы 3000 гектар аянтты ным менен камсыздангычкары кошумча 1200 гектар жердин тыңынын бузулушун шарттамакчы. Бүгүнкү ал жака узундугу 7,5 чакырым жол салынып, 8 чакырым аралыкка электр чубалгалары тартылды. Калк кызматына келерки жылы коюла турган бул объекттин сыйымдуулугу 3 миллион 200 000 метр куб. Чапсын чаап, алпысын алып, өрттөтсүн өрттөп ишти баштадык. Ирригация тармагынын тажрыйбалуу адиси Эмилбек Кулмановдун пикиринде, түгөлсүз суу сактагычын курууда андан кеткен каналга өзгөчө маани берилиши зарыл. Бетон өтө сапаттуу коюлуп, лотоктордун эч кынтыксыз жаткырылышы башкы шарт. Учурда ал жетектен топ өткөн кылымдын 30-жылдарында казылган күчүк каналын иретке келтирүүнүн алек. Мында сугат сезонуна чейин тазалоо менен бирге кешкаларды жаткыруу иштери аткарылмакчы. Ушундай аракеттердин аркасында 218 гектар жерди тейлеген каналда суунун текке кетүүсү алда канча азаяры күтүлөт. Быйыл кичине эртерээк баштадык. Эрте баштасаң жакшыраак болот экен, кийинкиге өзүбүзгө жакшы. Ато жазында жетишпей калабыз. Анын үстүнө могу чырпыкты чапканда, тоң болуп турганда жакшы чабылат экен. Тырс-тырс деп элечи. Жасканмын жогорудагы кышкысын көрүшкөн жумгалдык суу чарба адистери өткөн жылы мамлекеттен каралган 22 миллион 652 900 сомду натыйжалуу пайдалануу менен карамактарындагы ирригациялык түйүндөрдүн айрым жабдууларын толугу менен жаңыртышкан. Андыктан жакындап калган өнөктүктө бир кезегде көйгөйлөрдүн жаралбашына ишеним чоң. Өткөн жылы 26 километр каналды механикалык тазалоодон өткөрдүк. 12 километр каналды оңдоодон жүргүздүк. Ошондой эле 1 километр 200-дү бетондоо иштерин жүргүздүк. Быйылка мамлекеттик республикалык бюджеттен 22 миллион тегереги деп пландап атабыз. Ага ушу 12 километр каналды механикалык тазалоодон өткөрөбүз. 4 километрди ремонттон өткөрөбүз. Ошондой эле 2 километр каналды монолит бетонго кылууга пландап жатабыз да. Негизи быйылда Теңиртөө жергесиндеги ирригация жана сугат объектилерин жакшыртууга баш аягы 1 миллиард сомдон ашыгыраак каражаттын бөлүнөрү болжолдонулган. Бирок мындай көрүнүш маанайды көккөлөткөнүнөн суу чарба башкармаларынын механикалык парктардын жардылыгы бир аз кабатырлантат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.
Мындан ары транспорт каражаттарын жарандар онлайн каттоодон өткөрсө болот. Ал үчүн болгону эки тарапта тең түндүк жана банктык тиркемелер болуусу шарт. Ал эми УНА мамлекеттик мекемесинде жүргүзүлгөн иш кагаздар айдоочулук күбөлүк берүү электрондоштурулуп онлайн көзөмөлгө алынган. Теманы кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу улантат. Сет аркылуу кайрылса болот. Ошол каттарды сет аркылуу жооп беребиз кайра. УНА мамлекеттик мекемесинин нарындагы бөлүмүндө акыркы 8 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Жергалбек Мамбетов санариптештирүүнүн жыйынтыгы ишти аябай эле жеңилдеткенин айтууда. Тагыраагы буга чейин иш кагаздар, жарандардын кайрылуулары бүтүндөй кагаз жүзүндө жүргүзүлсө, эми толук электрондоштурулган. Анын жыйынтыгы менен мындагы иш 50% жеңилдеген. Абдан эле жеңилдеди. Канча пайызгасын айтсам 50% жеңилдеди, мындайча айтканда. Биз азыр ушу мекеменин ичинде эле жарандар келет, катты жазат, аны алабыз да регистрация кылабыз бул жерден. Каттоо калып туруп, мындан заведующийга, начальникке жөнөтүлөт, начальник ар бир адреске жиберет, сени аткара турган момундай деп туруп. Алар жазып кайра жөнөтөт, ошону менен биз жарандарга же болсо мекеме ишканаларга жооп беребиз. Мындан сырткары биздин борбордук аппарат менен, УНА мекемеси менен дагы ушу сет аркылуу байланышабыз. Мына ушундай санариптештирүүнүн жыйынтыгы менен бул мекемеге кайрылгандарга да жеңилдиктер түзүлүптүр. Тагыраагы кандайдыр бир транспорт каражатын алып жаткан жаран алган унасын бул мекемеге келип убара болбостон чөнтөк телефону аркылуу эле онлайн каттаса болот экен. Ал үчүн эки тарапта тең түндүк жана банктык тиркемелер болуусу шарт. Онлайн каттоо үчүн сатуучу, алуучу, эгер сатуучунун баягы жубайы же тескерисинче жолдошу болсо, М-банк азыркы учурда РСК жана түндүктөн кирет, онлайн регистрация деген бар. Ал жактан налогу, эгер жубайы болсо ошонун бүт маалымат чыгат. Анан ошол жактан эле кол коюшуп, акчасын төлөп, анан мисалы нарындан алам десе, нарын регионалдык бөлүмдү тандаш керек. Аягында баары бүткөндөн кийин алуучу келет, бизден техниканын баягы мамлекеттик белгисин жана тех паспортун алып кетет да бизде. Начальник тестирование өзүңүздөргө каалаган тилде тандап алсаңыздар болот. Ал эми айдоочулук күбөлүк берүү үчүн өтүлгөн сынактарда тыкыр көзөмөлгө алынып, жүргүзүлгөн процесстин баары бирдиктүү бир базага киргизилген. Анын натыйжасы менен экзамен учурунда экинчи тараптын кийлигүүсүнө жол берүү токтотулган. Азыр экзамен бөлүмүндө отурабыз. Ушакта Face ID орнотулган. Бул Face ID кандай десем, бул адамдарды башка жаран кирбөө максатында идентификациялайт, башка кишиге, отурсал кишиге доступ берилбейт да. Ошондой эле бизге азыр эме орнотулган аудио-видео фиксация, бул 24 саат бою онлайн режимде көрсө болот да. Муну биринчи эле тапшырыш менен өткөн жокмун. Мен шаардан 3-чү жолу 3 жол тапшырып, үчөөнү тең өтпөй калып, жетпей калганда 16га барып, ушинтип 14га барып ушинтип атып, аягы окуш керек экен да. Окуп жаттагандык менен 16 суракка туура жооп берип, өз күчүм менен өтүп кеттим да. Ошондой эле айдоочулук күбөлүк алууга жана транспорт каражаттарын каттатууга карата арыздар жана кайрылуулар онлайн түрүндө кабыл алынат экен. Ал үчүн түндүк тиркемеси аркылуу УНА мекемесине кайрылса болот. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын шаары. Жеңил кылмыш жасап соттолгондор жаза мөөнөтүн абактан эмес, үй шартында өтөй алышат. Алар кылмышкер деп эмес, жумшак түрдө пробация кардары деп аталат. Ал эми пробация органы алардын жаза өтөөсүн көзөмөлдөп, психологиясын, жүрүм-турумун оңдоочу орган. Учурда Нарын облусу боюнча пробация институтунда 188 адам каттоодо турат. Алардын 144-ü эркектер болсо, 21-и аялдар. Тилекке каршы бөлүмдө жашы жетелик 5 өспүрүм дагы бар. Темага кабарчыбыз Жипара Насырова токтолот. Бул жаран укук коргоо органдары менен болгон пикир келишпестиктен улам 3 жылга соттун чечими менен пробация бөлүмүнө көзөмөлгө жөнөтүлгөн. Анын каттоодо турганына 3 жылдын жүзү болду. 2 ай сайын адистерге келип жүрүм туруму жана эмне менен алек экендиги тууралуу маалымат берип турат. Бүгүн берилген мөөнөтү бүтүп, адистер менен акыркы жолугушуусуна келген. Каттоодо турган күндөн баштап пробация институту тарабынан жашоосун туура жолго салууга ар тараптуу колдоо алып, учурда такси кызматында эмгектенүүдө. Сотко эме болгон, соттон ушу пробацияга деп алынган, пробациядан сот 3 жыл берген.
3 жылдык мөөнөтүм Кудайыма шүгүр бүттү. Пробация бул жашоосун ак барактан баштоого мүмкүнчүлүк, эркинен ажыратуу менен байланышпаган альтернативдүү жазаларды аткаруу болуп эсептелет. Пробация институтунун талаптары боюнча ар бир кылмыш менен бөлүмдө каттоодо турган жарандар 2 ай сайын бөлүмгө келип, кызматкерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп туруулары шарт. Кардардын көпчүлүгү кокустан же билбестиктин айынан кылмыш кылып же укук бузуп алгандар. Кочкор району боюнча пробация органында жалпы 61 кардар турат. Кардардын 12 аял киши болот. Калган 49-у эркек киши, 1 жаш өспүрүм катталган. Диний экстремизм боюнча 1 кардарым каттоодо. Нарын облустук пробация бөлүмүндө учурда 188 адам каттоодо, алардын 144-ü эркектер болсо, ал эми 22 аялдар, дагы 5-өө жашы жетелек жарандар. Кардарларды ар тараптан колдоп, аларды коомчулукка аралаштырууга, жумуш менен камсыз кылууга, ошондой эле пенсия жана пособия чектетүүдө аракеттер көрүлүүдө. Гуманитардык жардам берүү жагында көп көйгөйлөр болот. Эми баягы соттолгон адамдарга эмнеге жардам беребиз деген элдин немесинде, аң сезиминде бекитилип калган нерсе экен. Ошого карабастан дагы жардам берүүгө аракеттерди жүргүзүп атабыз. Айыл өкмөттөрдөн жардам алабыз. Элдин эми сени менен профилактикалык кеңешүү жана Кылмыш кылып каттоодо турган жарандардын оюн угуу үчүн атайын психологдор иш алып барат. Аларга биринчи кезекте психологиялык жардам керек. Өзүн коомдо ыңгайсыз сезип басынып калбаш үчүн тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турушат. Мен жашоомдо ушундай болду деп аны кабыл алат. Андан кийин астыга план коюп, максат коюп, ошол максат менен иштегенге кээ бирөө аракетин жүргүзүп кетет. А кээ бирөө болсо стрессте, депрессияда болуп калат да, ошол учурда кадарлар менен иштешүүгө туура келет. Маалымат иретинде айтсак, 2023-жылы облус боюнча каттоодо тургандарга 174.800 сомдон ашык каражат муктаждыктарына жараша жардамдар көрсөтүлгөн. Мындан сырткары 21 адам жумуш менен камсыз болуп, 4 адамга пенсия чектелген. 14 жаранын паспорту бүткөрлүү берилсе, 6 өспүрүм орто кесиптик билимге ээ болгон. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Быйыл Чүй облусунда дагы 33 ишкана ачылат. Бул завод, фабрикалар ишке кирсе, 13 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Учурда Кара-Балта шаарында текстиль фабрикасы, Ысык Ата районунда цементти майдалоочу завод, Москва районунда алтын тулпар унаа заводу сыяктуу 10 чакты ири ишкананын курулушу жүрүүдө. Өндүрүштөгө өр алган көрсөткүчтөргө кесиптешим саресеп салып көрдү. Өткөн жылы өнөр жай өндүрүшүндө көрүнүктүү делген 30дай ишкана ачылды. Мунун натыйжасында миңдеген жаңы жумуш орундар түзүлдү. Буга катар чакан жана орто ишкерликтердин да саны өсүп, жаңы долбоорлор 300гө чамалады. Аймакта жыл ичинде жаңы ири жана орто 33 өнөр жай ишканасы ишке берилгени болуп жатат. Алар Аталык жем заводунун мал тоюп даярдоо комбинаты, Ысык Ата району, капиталдык салым 430 миллион сом. Агро Кейжи, Москва району, Түктүн жибин чыгаруучу ишканасы, капиталдык салым 185 миллион. Жар птица, Ысык Ата району 363 миллион сом, жылына 45 миллион даана жумуртка чыгарылат. Жалпы түзүлгөн жумушчу орундар боюнча айтып кетсек, жалпы 24.401, анын ичинен өнөр жай өндүрүшүнө 1248, чакан ишканаларда 1814, айыл чарбасында 12189, социалдык тармактарда 868, курулушта 4600, калган тармактарда 3682. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3364 жумушчу орунга көп. Маселен, Москва районундагы Кыргыз продукт бору мөмө жемиштерди тоңдуруу заводу өткөн жылдын соңунда ачылган ири ишканалардын бири. Мөмө жемиштерди дароо тоңдуруучу мындай завод Кыргызстанда биринчи жолу ишке кирүүдө. Логистикалык кампага 4000 тонна жашылча жемиш батат жана ишкерлер өлкө боюнча 1000ден ашуун дыйкандан жашылча жемиштерди сатып ала алат. Бул жерде ошол айыл чарбанын 16 тур продукциясы тоңдурулуп, чет мамлекеттерге чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул жерде дагы 1000ге жакын чарбалар менен ошол ишкана иштеп, бүгүнкү күндө 42 жумушчу ал жерде иштешип жатат. Андан сырткары чоң птица фабрика курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жерде дагы 100ге жакын адам жумуш менен дайыма камсыз болот. 80 миллион жумуртка жылдык өндүрүлгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. И ошол эле мезгилде ошол жанагы
200ден ашуун асыл тукум койлорду дагы алып келип ошол жерде жайылтууга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ал эми ушул эле райондогу кап чыгарган цех күнүнө 60 000 даана мишөк түрлөрүн даярдап, атамекендик өндүрүштүн өнүгүүсүнө өбөлгө болууда. Азыркы тапта un жана кум шекер каттарына түшкөн буйртмалар облус ичи эле эмес, алыс каймактардан дарбын. Буга дейре керектүү өнүн басымдуу бөлүгү Казакстандан алынып келинсе, эми ишкана өлкө керектөөсүн дээрлик толугу менен камсыз кылууга белсенүүдө. Бир жылдан бери ошо биздин заводубуз мишок менен алектенебиз, мишок чыгарабыз, то есть ундун мишөктөрүн чыгарабыз. Анан бул бизде өзүңүздөр көрүп тургандай 2 станок бар. Бул өзү Кытайдын станогу болот, да бул жагында турган болсо Ирандыкы. Бир суткасынан, например, биз 50-60 миңге чейин мишок чыгара алабыз. Эң чоң сумма эмеде көлөмдө деп айта алсам жаңылбай. Быйыл дагы 32 ишкананы ачуу көздөлүүдө. Бул завод-фабрикалар ишке кирсе, 13 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Кара Балта шаарында, Жайыл районунда ири текстиль фабрикасы ачылганы турат. Азыркы убакта Жексина текстиль деген болгон шаймандарын алып келишти. Азыркы убакта ачабыз. Андан тышкары деген бизде Ивановка, Исхата районунда кафелдик завод ачылгандан турат. Аталык группа жем заводун ачты. Риха ошондой эле өндүрүүчү жай ачылды жена болду. Негизинен 68 проект бар Кыргызстан Республикасынын, именно Чүй облусунда 68 проект бар. Ошонун баары ишке аша турган проекттер, буюрса да келерки жылдары ошонун баары ишке берилет. Азыркы тапта инвесторлорду тартуу жана аларга шарт түзүүдө салмактуу иштер жүрүп жатат. Атап айтканда, инвестициялык долбоорлорго өнөр жай жерлер үчүн 674 гектарга жакын жер тилкелери бөлүнүп берилүүдө. Белгилей кетсек, былтыр Чүй облусу менен бир катар чет өлкөлөр ортосунда 12 келишим түзүлгөн. Шашылыш билдирүү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармалыгы 2024 жылдын 16 февралынан 18 февралына чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Нарын Тургарт унаа жолунун 292-305 чакырымындагы Долон ашуусунда, 353-357 чакырымдарындагы Кызыл Бел ашуусунда, Казарман Актал Чат унаа жолунун 42-44-60-94 чакырымында Карагөө ашуусу Ири суу тилкесинде, Арал Менкуш унаа жолунун 1-14 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар көрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз-тоңот унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы соңуна чыгат. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.